Катышып Украина аймактарын берүү маселеси боюнча күтүүсүз билдирүү жасады. УКМК кайтарган акчалар кайда иштетилди? Камчыбек Ташиев жооп берди. Да жумушчулары бар автобус жолдон чыгып кетип 2 адам каза болду. Бишкекте жолдун ортосунда жүк ташуучуна оодарылып калган. 16 декабрда Чохон Валиханов менен Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде жүк ташуучуна жолдун ортосунда оодарылып кеткен. Бул тууралуу тасманы редакцияга окуянын күбөлөрү жиберишти. Кырсыктан жабыркагандар бар же жок экендиги тууралуу маалымат айтыла элек. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Чүйдө 2 уна кагышып 2 адам жанданыруу бөлүмүнө түштү. Токмок Бишкек Уна жолунун Чүй районундагы тилкесинде 2 уна кагышып 3 адам ооруканага түштү. Токмок шаардык дарыгерлердин жалпы практикалуу борборунан билдиришкендей, жабыркаган 3 кишинин 2-өө жанданыруу бөлүмүндө, 1-өө сыныктар бөлүмүнө түшкөн. Жабыр тарткандар 1994, 2001, 2010 жылы туулган жарандар. Урматтуу Маска шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. АКШда христиан мектебинде атышуу болуп, кеминде 3 киши каза болду. АКШнын Висконсин штатындагы Медисон шаарындагы христиан мектебинде атышуу болуп, кеминде 3 киши каза болду. Маалыматка караганда, окуя 16 декабрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:57де Медисон полициясына Abundant Life христиан мектебинде ок атуучу болгондугу тууралуу билдирүү түшкөн. Жергиликтүү полиция башчынын алгачкы маалыматында билим берүү мекемесинде атышуудан 5 киши каза тапканын, анын ичинде кол салган адамдын өзү да бар экенин билдирген. Кийинчерээк Медисон полициясы жеке христиан мектебинде каза болгондордун санын мурда айтылган 5тин ордуна 3кө түзөттү. Полициянын маалыматы боюнча кол салууга шектүү жашы жетелик өспүрүм болгон. Укук коргоо органдары атышуудан каза болгондор окуу жайдын кызматкерлериби же окуучуларыбы азырынча маалымат бере элек. Жолдон 500 000 сом табылган имам акчаны ээсине кайтарып берди. Айланма жолдон табылган 500 000 сомду Степной айылындагы мечиттин имамы акчаны Ички иштер министрлигинин облустук башкармалыгынын кызматкерлерине өткөрүп берди. Чүй облустук Ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери улук сержанттар Муратбеков, Ибрай уулу имам менен биргеликте акчанын ээсин таап кайрып беришкен. Кара сууда жүк ташуган уна портерди басып калган 2 адам жан берди. Ош облусунун Кара суу районунда жүк ташуучуна басып калган унадагы 2 адам каза болду. Маалыматка караганда 15 декабрь күнү саат 19:30 чамасында Папан айылында Араван районунун тургуну 1985 жылы туулган жарандын жүк ташуучу Хово унасы 1982 жылы туулган жарандын Hyundai Porter үлгүсүндөгү унасын басып калган. Кырсыктын кесепетинен Hyundai Porter үлгүсүндөгү унанын айдоочусу менен жүргүнчүсү 1989 жылы туулган жаран жыраатынан улам окуя болгон жерде көз жумду. Ал эми дагы бир жүргүнчүсү 1989 жылы туулган жаран Папан аймактык ооруканасына кайрылган. Чыныбай Турсунбековдун аялы мени пара менен кармоого аракеттенген. Ташиев 17 декабрда УКМК башчысы Камчыбек Ташиев журналисттер менен жолугуп Чыныбай Турсунбековдун аялы тууралуу сөз кылды. Ал Чыныбай Турсунбековдун үй бүлөсүнө таандык Капитал банк мамлекеттин карамагына өткөнүн эске салды. Баасы 2 миллиард 40 миллион сомду түздү. Андан тышкары арак заводу дагы мамлекеттин менчигине өттү. Чыныбай Турсунбековдун аялы алдамчылар менен байланышып, мени пара менен кармайбыз деп 5 миллион доллар даярдашкан. Буга чет элдик кызматтар да катышкан. Бирок биздин балдардын кыраакылыгынын негизинде алдамчылар да кармалды. 5 миллион долларды да алып, мамлекеттин казынасына өткөрүп койдук, деди Ташиев. Камчыбек Ташиев 2027 жылы президенттик шайлоого катышабы?
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 2027 жылдагы президенттик шайлоого катышпай турганын билдирди. Ал келерки шайлоодо президент Садыр Жапаровду колдой турганын айтты. Башка кимди президент кылып тандайбыз? Бекназаровдубу, Равшан Жээнбековдубу, Кайра Атамбаевду президент кылып алып келебизби? Деди ал. Ташиев Садыр Жапаров азыркы президенттик мөөнөттөн кийин дагы 2 мөөнөткө шайлануусуна мыйзам жол берерин айтты. Кубанычбек Жумалиев мамлекетке канча сом төлөдү? 2021 жылы экс-депутат Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сом жана 11 миллион 976 акш долларын акчалай жана мүлк түрүндө төлөдү. Бул боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн журналисттерге берген пресс-конференцияда резонанстуу болгон коррупциялык кылмыштар боюнча айтып жатып билдирди. Анын 45 миллион сомун акчалай төлөп, андан сырткары 955 миллион сомго бааланган Таш көмүр шаарындагы цемент заводтун мамлекетке өткөрүп берген, деди комитет жетекчиси. УКМК кайтарган акчалар кайда иштетилди? Камчыбек Ташиев жооп берди. УКМК 2020 жылдын октябрынан азыркы мезгилге чейин 168 миллиард 287 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 17 декабрда маалымат жыйынында айтты. Анын ичинде 37 миллиард сому акчалай түрүндө, 130 миллиард сомдук мүлк мамлекеттин эсебине өткөн. Мындан сырткары жыл аягына чейин дагы 40 миллиард сом мамлекеттин эсебине түшөрү комитет жетекчиси кошумчалап өттү. Бул акчалар кайда которулган? Республикалык бюджетке 3 миллиард 352 миллион сом, бажы кызматына 395 миллион сом, салык кызматына 4 миллиард 394 миллион сом, турукташтыруу фондуна 16 миллиард 952 миллион сом, стадион курууга 12 миллиард 681 миллион сом бөлүнгөн. 1174 объектин мамлекетке кайтарылдык. Анын ичинде 44 сатылды. Аны мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги ачык аукциондор аркылуу 8 миллиард 963 миллион сомго сатты. 184 объекти мамлекетке өткөрүп берилди. Алар пансионаттар, стадиондор, балдар лагерлери, мектептер, бала бакчалар, заводдор, соода аянтчалары жана жер тилкелери, деди УКМК төрагасы. Булак Серепкежи. Трамп Украина аймактарын берүү маселеси боюнча күтүүсүз билдирүү жасады. Дональд Трамп Украинанын аймактарын берүү боюнча маселени талкуулоону Fox News телеканалынын эфиринде угадалаганын РИА Новости жазды. Мен бул тууралуу биринчи жолугушум болгондо айтам, деди Трамп. Бирок ал кайсыл жолугушууну көздөп жатканын тактаган жок. Ошол эле маекте Украинанын аймагындагы согушту токтотуу боюнча Владимир Путин жана Владимир Зеленский менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Буга чейин Трамп Украинадагы жаңжалды жөнгө салууга инаугурацияга чейин эле аракет көрөрүн айткан. Трамп бул маселени администрациянын негизги артыкчылыктарынын бири катары баалап, мамлекет башчылык кызматына расмий киришкенге чейин эле кадам таштаарын билдирген. Эскерте кетсек, Трамп Украинадагы жаңжалды 24 сааттын ичинде токтоталарын айткан. Ал эми Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков бул өтө татаал, бир күндө жөнгө салды, чечиле калбай турган маселе экенин белгилеген.